Бүгүн биз көбүнчө кагаз менен иштейбиз, маркерлер, клей скотч. Ал эмне жөнүндө сабак боло турганын азыр билип каласыздар. Менин жолдошум анын үй бүлөдөгү эң жалгыз ул. Анан 3 эжеси бар да, ошондо эң кичүүсү. Биз 20 жылдан ашык мен келиндик кызмат аткаргам. Таң кыргыз тилиндеги ң тыбышына окшош дейм да. Кыргызстанда жашап, кыргыз тилин билбесек, анан кыргыз тилин өзүбүздүн тилин жакшы окутуу жолдорун таба албай калсак, бул уят эмеспи деп ойлойм да. Кыргызстандан башка ушундай сулуу, жакшынакай кооз өлкө жок. Ата мекенибиз болгон үчүнбү же эмнегедир, мен сагынам. Лично мен сагынам Кыргызстанды. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТР каналынын Мен Кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Өзгөн районунун Куршап аймагына келдик. Аталган жайда көптөгөн улуттун өкүлдөрү мекендешет. Алардын бири Вероника Куцова айылдагы мугалимдерге акысыз англис тилин үйрөтүп жатат. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз көп тилди билүү менен бирге мамлекеттик тилди бийик туткан айым тууралуу кенен сөз кылабыз. Okay, hello. Hi. How are you today? Good? Bad? So? Great? Tired? Жашы аргурактагы мугалимдер ынтызарлык менен англис тилинин башталгыч деңгээлин үйрөнүп жатышат. Эң улуусу 61 жаштагы Анар эжей. Мен азыр 61 жаштамын. Англис тилин өзүбүздүн STEM сабагыбызда колдонууну окуп үйрөнүп атабыз. Мага аябай жакты. Азыр мен өзүм биологмун. Азыркы данный моментта үйрөнүп атабыз. Биз сөөктөрдүн түзүлүшү, анан органдарыбыздын аткарган кызматтарын, жайгашкан ордуларын үйрөндүк. Аябай жакты, окуучуларга үйрөтүү, Верониканын сабагынан кийин англисче үйрөтүү оңойлуу болуп калды го деп ойлойм. Мен немис тилинде окуганмын. Англис тилин жакшы билбейт элем, бирок азыр бир аз өздөштүрүп калдым. Өтө жакшы эмес, бирок өздөштүрүп калдым. Айс. Бул жерде суроо пайда болуп атат. Айс кантип жазылат? Биринчи тамгасы? Really? E. Let's spell it together. Ice. E. Yes. S. Эң кызыгы мугалимдердин көпчүлүгү бир убакта Вероника Куцованын өзүн окутушкан. Көп жылдан кийин кайра алар өз окуучусунан билим алып жатышат. Верониканы өзүм жаш болуп келген мезгилде окутканмын. Аябай тырышчаак, аябай акылдуу кыз эле. Азыр эми Вероника өзү келип мени окутуп атат. Заманга жараша экен, керектүү болгондо окушуңан да үйрөнөт экенсиң. Бирок сабактарын келип Вероника өтүп атат дегенден мен сүйүнүп келдим. Себеби дегенде бул мектепте эле аябай кызыктуу бардык эмелерге катышып, сонун нерселерди уюштуруп, жакшы нерселерди мындай жасайт эле да. Анан азыр дагы сабактарды аябай сонун өтүп атат. Жөн эле мындай сабак өтпөй, ар кайсы методдорду колдонуп, бизди зериктирбей, кайра наоборот баягы жашың өткөндө кичине кыйналат экенсиң, бирок биз баягы кайра кызыктырып, кайра эметкенден кайра өзүбүз келип атабыз да окуганы. Give me information about me. I am. Me, not you, me. Yes. You are a teacher? Yes, I am. You are a Yes. Okay. Yes, I am. Мен машин тарыктан берер мугалиммин. Бирок тарыкта мен азыр англис тилди бере турган болсом, бир чети мен продуктам да кымбат болот да. Экинчи чети ал англис тилдүү маалымат алган баланын ааламды таануусу дагы кеңейет да.
бул булактардын кеңдигине алып барат. Мен айтайын деп жатканым, башта биз тар эле чөйрөдө бир мугалим, бир эле китептин негизинде багындырсак окшарды. А кийинчерээк уже интернет пайда болду. Интернет пайда болгон биз көбүнчө орус тилдүү маалыматтар алабыз интернеттен. А уже могу англис тилин үйрөнгөн болсок, биз деле маалымат берүүчү, билим берүүчү катары ал маалыматтардын өзүнүн нугунан алабыз. Ал эми алар дагы англис тилин үйрөнгөн болсо, бул ааламдагы билим берүү системасына биздин чоң кошкон салымыбыз да. Мен бул сабакты биз күтөбүз. 7 саат сабак берип, нерв кетип, чарчасак дагы бирок эчке атайын келебиз. Неге? Эчке бизди кызыктырып тарта алат да. Бул берип жаткан сабактар бул STEM сабак да, жашоо менен айкалаштырат. Азыр биз сабакты үйрөтүп жатканда музыка менен бийлеп, энерджайзер болот. Ошол этапта мына практикалык иштер кылабыз. Азыр мына караңыз, AS деп атабыз, food деп атабыз, ленге деп атабыз, jump деп. Бул листтен. Демек, бул бүт баарыбыз бул жашообуз, бирок жашоондагы мондой макеттер менен, же болбосо модельдештирүү стиль менен, түзгөндө бул аябай жеңил болот да. Демек, биздин өздөштүрүүбүзгө бул жашыбыз жаш болсун, улуу болсун, кайсысына карабастан бул билим алууга абдан жакшы шарттар түзүп берет. Саламатсызбы, Вероника айым? Сиз менен бүгүн көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Биринчи ушул долбоор боюнча сурагым келди. Ушул демилге качан башталды? Айылдагы мугалимдерге англис тилин үйрөтүү эмне себептен ушул демилгени колго алдыңыз? Айылда эмне үчүн алып барганым, мен анткени мен азыр Ошто жашап билем, шаардык мугалимдер үчүн аябай көп долбоорлор бар. Көп проекттер, көп ишке ашырылган мээнеттери бар. Айылдык мугалимдерге ушул именно ушул нерселер жетишпейт деп, ошого карап мен ойлоп чыгып өзүмдүн айылыма алып келдим бул долбоорду. Өзүңүздүн айылыңыз ушул жерде, Куршап? Ооба, мен бул жерден төрөлүп, өсүп, турмушка чыгып, эмгектенип, анан только 2013-жылы Ошко көчүп кеткенбиз. Ушул эми өзүңүзгө келсек, сиз менен буга чейин ушул катар кылып пикир алышканда аябай мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде билет экенсиз да. Өзүңүз кыргыз мектепте окугансызбы? Жок, мен орус мектепти бүткөнмүн. Орус мектепте окуганымда кыргыз тилди анчалык билбейт элем. Анан университетке барганымда ошол жакта кыргыз тилин өздөштүрүп баштаганмын да. Эми будан кийин 7 жылдан бери кыргыз мектепте мына Таңатаров интернат гимназияда эмгектенип, кыргыз тилин будан да жакшы өздөштүрүп, өзүмө үйрөнүп алгандай болдум да. Албетте, абдан чоң жардамы тийди. Азыр деле тийип атат. Мен антип эми азырынча мисалдарды келтире албайм, бирок турмушта дайыма жардамы тиет. Эң негизгиси, Кыргызстанда жашап, мамлекеттик тилде сүйлөбөсөм, жашоо кыйын болуп калат экен негизинен. Так досторум көп болот, достошуп кыргыз тилиндеби же мына жакында Америкадан келдик, International Visitors Leadership Program боюнча Америкага барып келдик. Ал жакта деле кыргыз тилге, кыргыз мамлекетке кызыгуусу чоң болуп жатат. Тоже ушул жактан пайда тийип атат. Бул мамлекеттик тилди билгениңиз бул ошол мамлекеттин ичинде пайдасы тийип атат. Ал эми ушул англис тилин билгениңиз бул көп мамлекеттерге чыгууга түрткү берип атат да сизге. Ушул англис тилчи болуп кандай бир жетишкендиктерге жетиштиңиз? Эң чоң жетишкендиктерим мен кандай десем, сапаттуу билим таркатып койгонума, мүмкүнчүлүктөрү бар болгонуна аябай кубанычтамын. Анткени көп адамдар менен мамилдешип, ошо коллегаларым болобу, студенттерим болобу, окуучуларым болобу, көп досторум пайда болуп калды да. Ошол эң негизги мен билген нерселерди, мен билимимди таркатып койгонума ошол эң негизги пайдасы деп эсептейм. Көп мамлекеттерге барган жокмун, бирок Америкага 2 жолу барып келгенмин. Кудайыма шүгүр десем болот. Ал эми Россияга барып келгем. Ошол негизинен только Кыргызстан ичинде гана жүрүп, жумушум менен билим өркүндөтүп келатабыз да. Биз 3 жума мына март ичи 3 жума Америкада жүрдүк. Уже 3-чү жумада абдан сагынып, үйүбүзгө келип
аябай күчтүү сезим пайда болду да. Анткени биз деле группабыз менен, коллегаларыбыз менен сүйлөшүп жүрдүк. Кыргызстандан башка ушундай сулуу, жакшынакай кооз өлкө жок. Ата мекенибиз болгон үчүнбү же эмнегедир, мен сагынам, лично мен сагынам Кыргызстанымды. Сыймыктанам, албетте сыймыктанам. Бул менин чоң сыймыгым. И айылдан болгонум тоже албетте чоң сыймыгым. Себеби бул жактан аябай көп үбүлөлүк мамилелер, када салттар айылдан башталат. Ошого мен айылга көп басым жасайм, көп нерселерди айылга алып келгим келет. Айылда када салттарды да жакшы билесиз. Азыр үйүңүздөрдө кандай, кайсы када салттарды колдоносуздар? Кыргызча када салттарды айрымдарын пайдаланасыздарбы? Пайдаланганбыз десем болот. Анткени менин жолдошум анын үй бүлөдөгү эң жалгыз уул. Анан 3 эжеси бар да, ошондо эң кичүүсү. Биз 20 жылдан ашык мен келиндик кызмат аткаргам. Так что бул када салттарын ушул жагынан толугу менен аткарып бүткөм деп эсептей алам. Бул жерде кайнэжем бар. Эми кайнэжем деп айта албайм тоже. Чыныгы эжем болуп калды. Анан Орусияда 2 кайнэжем бар. Азыр кайнатам, жолдошумдун атасы Орусияда чоң кызындыкында турат. Кайненеңиз? Тилекке каршы кайненем 2006-жылы кайтыш болгон, көп жылдан бери ооруп. Бирок ал детсадта тарбиячы болуп иштеген. Биздин үй бүлөбүз негизи мугалимдердин үй бүлөсү. Өзүңүздүн ата-энеңиз тууралуу да айтсаңыз. Апам өзү Украинадан болот. 72-жылы университетти бүтүп эле Украинадан ал маалда всесоюздук распределение болгон эле. И апам ошо Украинадан ал маалда, ал заманда Киргизская ССР деп аталган, ошо Киргизская ССРге жиберилген 2 жылга. И 72-жылдан бери бул жакта калып, 1-Баткендеги 1-Май деген айылга туш келген. Ал жерден 2-3 жыл эмгектенип, кийин башка жерге которулуп, аягында уже Куршап айылына келип, бул жерден иштеген. Мектеп гимназияда мугалим жана тарбиячы болуп, анан 1994-жылдан бери орус мектепке которулуп, ал жактан башталгыч класс мугалими болуп эмгектенген. Быйыл уже 50 жылдык педагогикалык стажы. 50 жылдан бери мектепте иштейт. Азыр деле улантып атат. Азыр деле улантып атат. Бизди апам жалгыз бою эне болуп, бизди өзү чоңойткон. Поэтому мен туткан инсан катары апам эң биринчи деп эсептейм. Сиз кыргыз жигитке турмушка чыккансызбы жакта? Жок. Эми жолдошум ал деле урус улутундагы. Ал тоже жарымысы орус, жарымысы украин улутундагы. Бирок ал деле кыргызча так сүйлөйт, жакшы билет. И чоң уулубуз деле кыргызча жакшы билет. Анткени ал деле айылда өскөн да, чоңоюп. Ал эми уже экинчи ортоңку кызым, ал шаарда көбүрөөк уже убакытты өткөрүп, анчалык кыргыз тилди билбей калды. Эмнегедир мен байкашым боюнча, мен мугалиммин кесибим боюнча. Мен байкайм көбүнчө шаарда эмнегедир балдар анчалык кыргыз тилди өздөштүрө албай жүрүшөт. Мен байкашым боюнча эми бул методикаданбы, сабактан колдонгон усулдарынанбы, бирок бир проблема көйгөй бар. Анткени именно шаардык балдар кыргыз тилин так биле алышпайт. Жалпысынан мамлекеттик тилин абалын кандай деп айта албайм. Эми тил же бар, же жок. Ал эми тилдин окутуу усулдарына эми баа бере алам. Негизинен именно ошо коммуникативдик методиканы колдонууга өтсөк, мына сиз байкадыңыз бүгүн сабактарда. Биз англис тилди именно коммуникативдик усулдары менен өтүп атабыз. Аябай пайдалуу, аябай тез өздөштүрүүгө жол берген методикасы негизинен. Анан мен бир мисалы келтирейин. Мен 2007-жылы Тынчтык корпусунда иштегенмин. Ал жакта
волонтер Америкадан келген ыктыярчыларга орус тилин үйрөткөнмүн. Биз 0-дөн баштап 11 жуманын ичинде ошо коммуникативдик методиканы колдонуп, бир жакшынакай деңгээлге чейин орус тилди окутканбыз америкалыктарга. Ошо методиканы алып туруп, ошонун негизинде программаны түзүп койсок, мен оюм боюнча бир кандай ийгиликтер болчу эле кыргыз тилин окутууда, өздөштүрүүдө. Бирок кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп башташ керек деп ойлойм. Окуу куралдарын да чыгарыш керекпи? Чыгарыш керек, жаңы китеп чыгарыш керек, программа түзүлүш керек. Стандарт боюнча эч нерсе айта албайм, анткени мен кыргыз тилчи эмесмин. Бирок негизинен кандайдыр бир өзгөрүүлөр керек болуп атат. Анткени биз Кыргызстанда жашап, кыргыз тилин билбесек, анан кыргыз тилин өзүбүздүн тилин жакшы окутуу жолдорун таба албай калсак, бул уят эмеспи деп ойлойм да. Ал эми мен Кыргызстандан эч жака барбайм. Мен бул жакта жашап, бул жакта жумушумду аткарып, сапаттуу билимди таркатып, өмүр бою калайын деп атам. Бул менин ата мекеним. И албетте балдарыма деле ошону каалайм. Бирок кыргыз тилсиз жашоо кыйыныраак болуп калат деп эсептейм. Бүгүн сизге көрсөткөнмүн мына Таңатаров интернат гимназиянын бир мугалими, кыргыз тилчи мугалими менен биргеликте биз азыр эми өзүбүздүк иш катары сүйлөшүп атабыз, пландаштырып атабыз, жайда жолугуп, бир чоң иш аракет кылып, менден коммуникативдик методика, ал эжекеден кыргыз тил программа билүүсү, билими, анан бирдемке бир кандайдыр кичинекей бир аз долбоор чыгартсакпы, эми үлгү катары ишке ашырсак сонун болмок деп эсептейм. Эми көрөбүз. Бул план келечекте. План. Өзүбүздүн планыбыз боюнча биз бир класстыкын, мисалы 5-класстын же 4-класстын кыргыз тилин программаны алып, китебин алып туруп, ал негизинде кандайдыр бир темаларды чыгартып, анан август айындабы же сентябрдан баштап бир класста алып, бир ай коммуникативдик усулдарын колдонуп окутуп, алардын кандайдыр бир жыйынтыктарын көрсөк, салыштырсак деп пландаштырып атабыз эми. Ал эми кандай ишке ашырылат, Кудай гана билет. Эгер жакшы натыйжа берип калса, анан жайылтуу ниетиңиздер бар. Сонун болмок. Тилиңди билсең, бүт эшиктери ачык, жолдору ачык болот. Канча тилди билсең, ошончолук көп эшиктери ачык болот. Сөзсүз тилдерди үйрөнүш керек. Сиз азыр канча тил билесиз? Мен азыр орус тилин, эми кыргыз тилин, анча-мынча англис тилин, 3 тилди. Анан өзбекче сүйлөшсө мен түшүнөм, бирок сүйлөй албайм. И бир аз немис тилин билем, бирок ал аябай нулевой, башталгыч деңгээлде. Ушу көп тил билген, ушул көп маданиятты, көп нерсени билүүгө жол ачат. Албетте, сөзүңүзгө кошулам. Рахмат сизге, Вероника айым, бизге убактыңызды бөлүп, ушундай жакшы маек куруп бергениңиз үчүн. Сизге окшогон ушундай мамлекеттик тилди даңктаган, мамлекеттик тилди туу тутуп келе жаткан жарандарыбыз көп болсун. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, Зинат айым. Мен да сиздер менен бүгүн жолугушуума аябай кубанычтам. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Сиздер ЛТР каналында Мен Кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.